Биз алгач бул долбоорду сууду тазалоо багытында гана колдонууга жасалган. Бул биринчи модели, ошол алгачкы жасалган макети. Андан кийин ушул чоңураак көлөмдө жасалып, бир нече багытта пайдаланууга болот. 2-3 модель жасалган макети. Бул 3-чү макети. Буга чейин ошол дүйнөлүк океан деген конкурста топ 12-нчи орунга чыкканбыз. Ошодон улам бул долбоор чоң көлөмдө ишке ашырылды. Бул дрондун башкаруу системасы. Бул жактан башкарылат жана ноутбук аркылуу да башкарса болот. Бул жакта винттер орнотулган. Бул өзгөчө винттер. Бул суу астындагы толкундарды азайтат жана суу астындагы жандыктарга кооптуу эмес. Жана бесшумный. Бул бардык тетиктери 3D принтерден чыгарылган. Бул жакта двигательдер орнотулган. Бул двигательдердин ичине суу кирбейт. Бул телефон аркылуу башкарылат. Бул суу эле эмес, суунун ичиндеги айтылмайт да. Бул дрондун камерасы. Бул камера ошол суу астындагы караңгы жерлерди да тарта алат, анан звукту да чыгарып берет. Бул ноутбук аркылуу башкарылат. Ноутбукта ошол суу астында кандай тарыхый нерселер бар жана жандыктардын түрлөрүн аныктайт.